Улуттук каналдын эфиринде саясаттан сырткары дүйнөлүк жана өлкөбүздүн 7 дубанын камтыган кызыктуу, пайдалуу жаңылыктары менен аймактар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Асылкан Махамат кызы алып барам. Анда эң алгач бүгүнкү көрсөтүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Сиз колдонуп жүргөн эко дене сүргүчтөр өсүмдүктөн жасалаарын билесизби? Мына ушул боюнча эле кайчы менен эле кесип туруп, идиш жууса деле болот, ушул бойдон жуунса да болот. Кыргыздын унутта калган элдик ашар ыкмасын сактап калган айыл. Кыштуу тайылы ашар ыкмасы сакталып калган айылдардын бири. Мындагы социалдык маселелер көбүнчө элдин демилгеси менен чечилип келет. Так текени секиртип, комузда кол ойноткон талант. Америкалык изилдөөчүлөр идиш аяк жуучу көбүк губкаларында адамга зыяндуу бактериялар өтө көп топтолгонун аныкташкан. Ошондуктан алар мындай губканы жума сайын алмаштырууну сунушташат. Эми элестетсеңиз, таштанды жайлары губкалардын көптүгүнө айланганын. Ошондуктан экологиялык табигый губкаларды колдонуу учур талабы. Мындан улам европалыктар люфа өсүмдүгүнөн жасалган жуугучтарга өтө баштаган. Анткени аны колдонуу айлана чөйрөнү сактоо үчүн биринчи кадам болуп саналат. Ошондой эле анын тешикчелери чоң болгондуктан жууп салуу оңой. Андыктан микробтор азыраак топтолот. Люфа губкасы табигый түрдө толугу менен биологиялык жактан ажырайт, анткени ал өсүмдүктүн кадимки тазаланган мөмөсү. Ошондуктан денени жууганга да ылайыктуу. Көпчүлүк аны пилинг катары массажда да колдонот, себеби кан айланууну жакшыртат. Мындан улам экологиялык жактан таза мочалкаларды Жалал-Абад шаарынын тургуну Абдукадыр Абдышүкүров жасай баштады. Каарманыбыз чакан короосуна тропикалык өсүмдүктү, тактап айтканда люфаны өстүргөн. Андан кадимки дене сүргүч мочалкаларды жасап, өз ишкерлигин жүргүзүп жаткан кези. Абдукадыр мырзанын бул өсүмдүктү өстүрүүдөгү сырларын жана өндүрүшү тууралуу аймактык кабарчыбыз айтып берет. 27 жаштагы Абдукадырдын коросундагы люфа өсүмдүгү бир көргөн адамга өтө кызык. Сыртынан сүйрүү, бир карасаң бадыранга окшоп кеткен өсүмдүктү европалыктар алгач мөмөсүндө жемиш катары пайдаланышат. Бирок Абдукадыр андан түрдүү дене сүргүч же мочалка жасайт. Биз болсо негизи мочалка катары анан илгерте муну идиш жууганга кылжыгыч деп деле колдонгонбуз. Буну жасаш оңой эле, көпчүлүк буну токуйсуңарбы дейт да. Жок, бул достор негизи ушундай өсөт. Сыртын сыйлып салсаңыз, мына ичи уже даяр, уже баягы сиз колуңузда кармап турганда эле пресстелбегени турат да. Мына ушундай эле, ошондой көрүнүштө тазаланып калат. Анан буну бир аз пресстеп туруп, тиккен оңой кылып туруп, ручка тигип алабыз. Бул тигилгенби? Бул просто ручка тигилген. Буну ошо баняга деп даярдап койгонбуз. Буну достор каалаган нерсе кылса болот. Өсүмдүк 1 жылдык, уруктан эгилет. Апрель айларында салынган үрөндүн бышымы сентябрда. Өсүмдүктү өстүрүүдө чоң кыйынчылык жок. Кыйыны аны сууга салып даярдоо процессинде. Азыр суук болсо деле, аз биз муну сууга салабыз, сууда уш керек болот, ошондой нерселери бар. Эгер өзү үчүн чисто идиш жууганга десе, бирөө экөөнү тигип коюп, муну анчалык уход кылып, ручка тигишти кереги жок. Мына ушул боюнча эле кайчы менен эле кесип туруп, идиш жууса деле болот, ушул бойдон жуунса да боло берет. Эко дене сүргүчтүн өзгөчөлүгү эч кандай аллергия пайда кылбайт. Жашатуучу, агартуучу касиетке. Аны жергиликтүүлөргө караганда сырттан келген туристтер жакшы билгендиктен кардарлары сырттан келген коноктор. Көбүрөөк Европадан келет. Германия, Голландия, Франция, Италия, Испаниядан келди, Америкадан келишти, Сингапур, Япония. Андан сырткары ушу биздин ишмердүүлүккө кызыгып, мисалы үй бүлөбүз менен таанышат, эски тандырларда нан жапкандарды көрсөтөбүз. Анан ушундай мочалка өстүргөндү, мындай айтканда билесиз, алар өнүп кеткен биздин жөнөкөй жашоо сагынышкан да. Мочалкадан сырткары аны идиш аяк жууганда да колдонууга болот. Пайдалануу мөөнөтү чеги жок. Тек гана анын түсү өзгөрүп калганда колдонуудан алып койсо болот. Сырттан келген түрдүү мочалкалардан сапаты, зыянсыздыгы, пайдалуулугу менен айырмаланган дене сүргүчтү сезимтал денелерге арналган. Гүлжина Мөндöйбө, Бурханбек Матов, аймактар үчүн Жалал-Абад облусу.
Бул биз сөз кылып жаткан люфа өсүмдүгүн дүйнөдө миллиондогон адамдар тамак аш катары пайдаланышат. Ал жүздөгөн жылдар бою өстүрүлөт. Европалыктар люфаны Вьетнамдык ашкабак деп аташат. Ал эми 1638 жылы италиялык ботаник биринчи жолу Европа илимий адабиятында Египетте өскөн люфанын сортторунун бирин сүрөттөгөндө бул өсүмдүктү Египеттин бадыраңы деп атаган экен. Люфанын ден соолукка пайдасы абдан зор, айтсак ал аз кандуулукта дары катары сунушталат жана анын ширеси сарыкка каршы дары катары колдонулат. Ал ириңдүү жараларга жардам берет, ошондой эле ысытма белгилерин жеңилдетет. Чыгыш жашылчасын диетага үзгүлтүксүз киргизүү сунушталат. Анткени пайдалуу заттарга бай болгондуктан арыктоону көздөгөн адамдар үчүн абдан пайдалуу экен. Дал ушул люфа өсүмдүгүн жалпы өлкөбүзгө жайылсак жакшы болмок. Ал үчүн Кыргыздын унутта калган элдик ашар ыкмасын пайдаланып, коомчулукка таратып жакшы натыйжага жетсек болчудай. Анткени кыргыз эли илгертеден бери көркөм кол өнөрчүлүктө, килем токууда, өрмөк согууда, там салууда дегеле кандай жумуш жасабасын ошол айылдын жергиликтүүлөрү биргелешип ынтымакта элдик ашар жолу менен жумуштарын бүтүрүп келген. Бул ыкма иштин бат бүтүүсүн тездетүү менен айылды шаңга бөлөп турган деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени үй ээлери ашарга келгендерге мал союп, жайыл дастарконун жайып, ошол күн өзүнчө бир эле майрамга айланып турган. Акыркы жылдары мындай элдин ашар жолу менен жасаган иштери жокко эсе деп айтсак болот. Бирок Борбор калаабыздан 1000 чакырым алыстыкта жайгашкан Баткен облусунун Кыштыт айылынын эли бул элдик ашар ыкмасын дагы да пайдаланып келет. Жакында эле бул айылдын элдери ашар жолу менен көпүрө курушкан. Буга чейинки эскилиги жеткен көпүрө жөө жүргүнчүлөр үчүн гана болсо, учурда жаңы көпүрөдөн автоунаалар да өтүп жатыптыр. Кыштыт айылы ашар ыкмасы сакталып калган айылдардын бири. Мындагы социалдык маселелер көбүнчө элдин демилгеси менен чечилип келет. Алардын бири катары биз турган көпүрө бул 1992 жылы салынып, жөө жүргүнчүлөр үчүн гана курулган. Бүгүнкү күндө эскилиги жетип, кооптуу алга келгендиктен жергиликтүү жашоочулар демилге көтөрүп, жаңы көпүрө курууну колго алышкан. Натыйжада эл каражат чогултуп, демилгелүү инсандардын жардамы менен учурда жаңы заманбап сапаттуу көпүрөнү куруп пайдаланууга берди. Бүгүнкү күндө бул жерде жөө жүргүнчүлөр гана эмес, автоунаалар да каттап жатат. Ашар элде бар, Кудайга шүгүр, ынтымак бар. Ынтымак бар, ырыс бар дегендей. Биргеле эме боло берсе, бул öğreткенде иштерди бүтүрүп алдык. Аким Жапаров атындагы бул көпүрө айылдагы Тескей жана Күнгөй аймактагы жашоочулардын каттамын бириктирип турат жана ошондой эле Тескей айылынын жашоочуларынын облустун борборуна бара турган каттамын жакындаткан. Бул көпүрөнүн курулушуна жалпы 3 миллион сомго жакын каражат жумшалып, 6 ай аралыгында бүткөрүлгөн. Көпүрөнүн дарыянын деңгээлинин бийиктиги 33 метр, узундугу 33 метр жана туурасы 3 метр. Бул окшоштукту жашоочулар жакшылыкка жоруп, бүгүнкү күндө кубанып турган чагы. Элибизде мурдатан бир ГТС деген уюмдан калган бир 20 миңге жакын акчаны топтоп көбөйтүүгө берген экен. Ураймов Маматсак деген. Ошол фондубуз көбөйүп 240 миңди ал фонддон кошулду. Анан ар бир үйдөн эң кеми 1000 сомдон алды 25 миңге чейин беришти. Анан бул жерде дагы өзгөчө белгилеп кете турган нерсе, Россиядагы биздин балдар өтө жакшы жардам берди. Бардыгы колдон келишинче акчаларын топтоп беришип, көмөктөшүп, атайын көпүрөнүн темирлерини ошол Россиядан салышып бизге ушундай жардам беришти. Элдин демилгесин демөөрчүлөр жана бийлик өкүлдөрү колдоого алышкан. Баткен районунун өнүктүрүү фондунан 691 миң сом бөлүнүп, курулуш толугу менен сапаттуу болуп бүткөрүлгөн. Элдин биримдиги менен бүткөн бул көпүрө элеттиктердин ынтымагын дагы бир ирет бекемдеди. Бүгүн алар узун жолу кыскарып, 2 адам араң баткан көпүрөдө автоунаалары өтүп калганына кубанычтары чексиз. Эч ким карап турган жок. Бири тамагын берди, бирин колуна келиши бул акча жагынан берди. Бардыгы эле жакшы жардам берип жатты. Кыштыт айылы облус борборунан 55 чакырым алыстыкта жайгашкан. Климаты катаал, айланасын бийик тоолор курчаган чакан айыл. 338 кожолук бар. Жергиликтүүлөр негизинен мал чарбачылык жана багбанчылык менен алектенет. Мингүл Көчөрова, Алинур Хаджаев, Атайын аймактар программасы үчүн.
Эл биримдиги өлкө биримдиги демекчи Кыштыт айылынын элинин ынтымагынын негизинде бүткөн бул көпүрө элеттиктердин биримдигин дагы бир ирет бекемдеди десек болот. Коом, эл демекчи элдин арасында ар кандай жашоонун кескин бурулуштары, сыноолору болуп турат. Ал кимдир бирөөнү сындырса, дагы кээ бирөөсүн тескерисинче шык жөндөмүн ойготуп, күчкө толтурат. Биз алдыда сөз кыла турчу каармандар, майып балдарды баккан энелер. Жашоонун бурулуштары аларды кыйынчылыкты ийгилик жаратуу менен жеңүүгө үйрөттү. Нарын шаарындагы өзгөчө балдары бар энелердин өнөрүн кабарчыбыз Нарын аймагынан баяндайт. Тоңмайды ысытып алабыз, ысытып алып дена мына 60 градусқа чейин кайра муштатабыз. Гүлдү 4 бурчтуу тегерек. Бул түркүн формадагы самандар үй шартында жасалууда. Аны жасаган бул айымдарды бири-бирине окшош тагдырлары бириктирип турат. Энелердин баардыгынын балдары ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген. Аларды багуу үчүн аргасыз үйдө отурган айымдар алыска чыкпай киреше табуунун жолун өздөштүрүүдө. Бул самынды жасоонун технологиясы бир караганда оңой көрүнгөнү менен окуп үйрөнбөсө кооптуу. Курамында койдун майы, теңге глюкоз майы керектелет. Ошондой эле бөлмө температурасында болуусу абзел. Керектүү заттарды кошкон соң тынбай бир нече саат кезектешип колго аралаштырышат. Андан соң аны ар кандай формадагы калыптарга куюп тегизделет. Муздак абада самын өзү тоңуп даяр болот. Өзүбүзгө балдарга кол жууганга дагы мындай колду кургатып ийбейт, колду жуусак дагы. Жакшы да, негизи баш жууса да жакшы экен да. Чачты кургатып ийбей, ушундай сапаттары жакшы сапаттары бар экен. Бул самындын өзгөчөлүктөрүн билип анан өзүбүзгө пайдаланганга, анан анча-мынча ашык болсо өзүбүз сатып, өзүбүздүн бюджетибизге ичине тыгынчык болуп атат, балдарыбызды кошо алып жүрүп атабыз. Бул коомдук бирикмеде азыркы учурда 103 майып бар болсо, 4 кызматкер эмгектенет. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөрдүн арасында эмгек кылууга, өнөр үйрөнүүгө шыктуулары арбын. Окуй албаса дагы ырга, бийге, сүрөткө шыктуу деп атпайбызбы? Ошо балдарыбыздын талантын өркүндөтүү максатында биз ушу сайма сайууга кыздарды, момундай сувенирлерди жасоого, момундай биздин кыздарыбыз момундай платинцаларды жасап атышат, шейшектерди тигип атышат. Бизде ошо долбоор менен келген швейный машинкабыз бар. Ошонун негизинде мына быйылкы жылы дагы жанагы салафан баштыктар демеден колдонуудан чыгат дегенине байланыштуу биз момундай материалдан алып ушундай баштыкчаларды дагы тигип ар кандай көргөзмөлөргө чыгып атабыз. Өзгөчө жардамга муктаж балдардын укугун коргоо, аларга медициналык камкордук көрүү, кол өнөрчүлүгү үйрөтүү, уктап жаткан талантын өстүрүүдө бул уюмду түзгөн айымдардын аракети чоң. Алар тагдыр сыноосун кадимкидей кабыл алып, андан ары катардан калбай жашоого үндөшөт. Наргиза Жумадил кызы, Бексултан Жолдошбеков, Атайын аймактар программасы үчүн. Окумуштуулар планетадан көптөгөн өсүмдүк, жаныбар, канаттуу жана курт кумурскалар табигый деңгээлинен 1000 эсе эрте жоголуп бара жатканын айтышууда. Мындай түп тамыры менен жоголуп кетүү коркунучу бар өсүмдүктөр жана жаныбарлар кызыл китепке киргизилип корук алынган. Айтсак, Кыргызстанда республиканын кызыл китебине киргизилген жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн 209 түрү бар. Анын 95 түрү өсүмдүк менен козукарын. Жалпы жонунан Кыргызстанда 84 түрлүү сүт эмүүчүлөр, канаттуунун 390 түрү, балыктын 70 жана сойлоп жүрүүчүлөрдүн 43 түрү катталган. Кыргызстанда 2015 жылдагы изилдөөлөр боюнча жок болуп кетүү четинде турган 10 жаныбар аныкталган экен. Алардын катарында марал дагы бар. Соңку жылдары Кыргызстанда маралдардын саны азайып, 500гө жакын гана санда калган. Негизинен алар Сары Челек, Нарын коруктарында жана Ысык көлдүн аймагында жашайт. Марал Борбор Азия аймагында кескин азайып кеткен жаныбар. Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген. Маралды мыйзамсыз аткандарга 1 миллион сом айып салынат. Ал эми өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактарынан алынса, айыппул 2 эсеге өсөт. Кыргызстандын аймагында бугу маралдарды көбөйтүү үчүн 2 жыл мурда Алтай Республикасынан Талас жергесине атайын маралдарды алып келишкен. Бүгүнкү күндө маралдар 5 таш мамлекеттик жаратылыш коругунда багылууда. Быйыл 8 баш марал төлдөп, музоолору атайын кароого алынды. Корукчулар убагында жемин берип, атайын ветеринар адистердин жардамы менен кароого алышкан. Ызгаардуу суукта маралдарга кандай кам көрүлүүдө атайын аймактагы кабарчыбыз барып кабар алды.
Биз Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркындабыз. Дал ушул жерге 2022 жылы Россия Федерациясынан Алтайдан 35 марал алынып келинген. Азыркы учурда ал маралдар биздин климаттык алкактуулукка көнүп, төлдөп жаткан учурлары. Алтайдан алынып келинген маралдардын Бешташ жаратылыш паркына жайылышы жөн жеринен эмес. Бул бийик тоо койнундагы жаратылыш башка көп жапайы жаныбарлардын байырлашына жана алардын көбөйүшүнө ыңгайлуу болгону үчүн маралдарга дагы уникалдуу жер болуп эсептелинет. Азамат Эркиналуу уулу бул аймакта коркчу. Маралдардын тамактарынын өз убагында берилүүсү жана сактыгы дал ушул адамдын көзөмөлүндө. Акылдуу жаныбарларга көз салып, тоо койнунда иштөө жан дүйнөсүнө жакын экенин айткан каарманыбыз кыштын кычырыган суук күндөрү ишине эч кандай тоскоолдук жаратпаарын белгилейт. Былтыр ошо негизи жакшы адаптация боло албай бардыгы качпай калган да негизи. Жолдон кыйналып үчөө төртөө өлгөн да. Анан кийин негизи бул маралдар сетканын ичинде болчу, артка чыгып кеткенден кийин мен жумушка киргем да. Ошо талаада жүргөндө карап кайсы сайда жүрөт, канча жүрөт ушуларды көрүп берсе. Чет жактан алынып келинген маралдарды биздин климаттык шартка көндүрүп, аларды багуу өзгөчө этияттуулукту жана дыкат мамилени талап кылат. Күн кечке маралдар тоодо өскөн ар кандай күчтүү чөптөр менен азыктанышат. Бирок ага карабастан алардын башкы азыгы буудай жеми болгондуктан бул жайда эмгектенгендер өз убагында жетиштүү көлөмдө жем жана башка керектелүүчү азыктарын берип турушат. Мындай аракеттердин артынан маралдардын саны 8ге көбөйгөн. Бардыгы бир келип калат кээде. Кээде 4төн 5те жалгыздан эле келип жей берет. Азыр ар кандай башында күнү келе салчу биякта жүргөндөчү. Сыртка чыккандан кийин 3 күндө бир 2 күндө бир жеп кеткенине жарашат. Жеп кетсе эле сразу салып коем. Мындай башка жаныбарлардан айырмаланып турат экен да, мындай акылдуураак экен да бираз. Ошо булар бири-биринин балдарын карап жүрөт экен, мисалы, штаб кетип экен да бири-бирине. Чоң аталар айтып калышат да, биякта болгон депчи. Мурда болупту да, бияка жашап кеткенге эмеси бар экен да. Жайында чарчап кеткен. Биякта жок болуп кеткен да жайында. Кайра күз келди, элдер кеткен, кайра өстөргө келип калышты. Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркында жаныбарларды байкоочу атайын фотокапкандар орнотулган. Алар аркылуу жаңы туулган музоолордун дагы сактыгы ар дайым көзөмөлдө. Биздин жаратылыш чөйрөсүнө абдан адаптация алган, дары чөптөр болобу, же болбосо күчтүү тамактануу болгондуктан булар келгенден дагы аябай өзгөрүп, дене келбеттери да чоңоюп, жүндөрү да өзгөрүп, ушундай жакшы абалга келди да. Маралдардын бул жерге алынып келингенине 1 жылдан ашык убакыт болуп калды. Бүгүнкү күндө маралдар тоо койнуна климаттык шартка көнүп, төлдөп жатышат. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Аймактар программасы үчүн. Кыргыздын Тактеке элдик күүсү 18-нчи кылымга таандык. Ал комузчулардын чыгармачылыгында кеңири тараган, театрлаштырылган көрүнүштү камтыган элдик күү. Анда жыгачтан кооздоп жасалып, тактайга бекитилген кайберендер ойнотулуп чертилет. Аспапты какканда кол кыймылына жана күү ыргагына жараша текелер секирип оюн салат. Тактеке күүсү негизинен бий мүнөзүндө болуп, кыска кайрыктарда чертилет. Мындай кызыктуу күү акыркы жылдары унутулуп бара жатат деп айтсак болот. Бирок унутта бара жаткан бул күүнү Санжыбек Молдошерипов учурда жандантып жатат. Айтсак, комузчу Тактекени дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда секиртип күүгө салып келет. Бир эле учурда күүнү да чертип, текелерди да секиртип комуз ойногон агайдын өнөрүн көргөн туристтер абдан кызыгуу менен карашат экен. Кыргыз эли өзүнүн ушундай мыкты күүлөрү менен дүйнө элине тааныла алат десек болот. Санжыбек агай бир гана Тактекени секиртип тим болбостон, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга да музыкадан сабак берип, комуз үйрөтүү менен алек. Маданияттын мыкты кызматкери Санжыбек Молдошерипов 5-6 жашынан бери комузда кол ойнотуп, бала кезинен ар кандай сынактарга катышып, ийгилик жаратып келген. Көнөрбөс талант шакирттерди да таптап элдик күүлөрдү үйрөтүп, маданиятка опол тоодой салым кошууда. Комузга кызыгуумдун башталышы мектепке чейин эле болгон. Анда биздин айылда телевизор жок эле, радиолордон угуп,
анан сыдырып ичине оңой варианттар менен анан 1-класска барганда мен уже бир аз чакан жеңил огондорду ойноп баргам. Өмүрүнүн 50 жылдан ашыгын искусствого арнаган талант учурда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга да сабак берип, комуз үйрөтөт. Инвалидчество бар балдар, кичине багытын унутат, ушундай эффекти менен. Балдардын баары ошондой унутуп коюп эметип турушат. Анан жөн отурбай жок дегенде кийинки келечектерине деле бир себеп болуп калсын деген максатта анан буларга да үйрөтүп баштадым. Чындыгында Кудайдын сүйгөн балдарына комуз үйрөтүү өтө татаал дегени менен Санжыбек агай алардын тилин таап, 6 окуучусу комузда кол ойното баштаган. Окуучулардын арасында Орус улутундагы Инна Цибулина комуз өнөрүн сүйүп келечекте да улантууну көздөйт. Мен 5-класста баштап окуп атам. Биринчи мен көргөм, анан бир кыз айткан, менин досум, агай комуз үйрөтөт, анан мен барам үйрөткөнгө. Мындан тышкары 18-кылымга таандык тактеки өнөрүн да аздектеп, ар кандай республикалык сынактарга катышып келет. Ошондой эле тактекеси менен ар бир дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда ойноп, чет элден келген көрүүчүлөрдү таң калтырган. Ойлоно отуруп анан ушул тактекени 2014 Капорто ченинде 2015 Капорто ченинде жасап бүттүм. 2016 жылы сентябрдын 6-сы экен экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну болуп калды. Кырчын жайлоосунда, Ыскөл району, Ыскөл областында. Ошол жака бардым. Биздеги Кыргызстандагы болгон областтардын ичинде, райондордун ичинде биринде да тактеке жок эле. Кошумчаласак, Санжыбек агай комуздарын жана башка музыкалык аспаптарды өз колдору менен жасайт. Ошондой эле калың журтка обончу катары да таанылып келет. Нурай Кайратова, Эрмек Кадыров, Аймактар программасы үчүн. Санжыбек Молдошерипов өзүнүн өмүрүнүн көбүн музыкага арнап, кыргыз маданиятына өз салымын кошуп жатканы, андан сырткары оор болсо да, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билими үчүн тынчсызданып эмгектенип жатканы жүрөк жылытаарлык иш. Эл ичи өнөркенчи демекчи, ата-бабалардан калган кол өнөрчүлүктү аздектеп, аны жайылтууну максат кылган усталар арбын. Алардын бири Ысык көлдүн Борбору Каракол шаарынын тургуну Алмазбек Маразыков. Ал ат жабдыктарын жана ар кандай буюмдарды жасап, устачылык менен алек. Ал буйртма берген бардык буюмду кардарлардын талабына ылайык сапаттуу жасап берүүнү колго алган. Каарманыбыздын эмгектери чет элдиктердин да кызыгуусун арттырып келгендиктен, анын колунан жасалган буюмдар башка өлкөлөрдө да сатыкка чыккан. Көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган кол өнөрчүнүн эмгектерин аймактагы кабарчыбыз көрүп келген. Алмазбек Маразыков азыркы тапта кыргыздын кол өнөрчүлүгүн өнүктүрүүнү колго алып, ат жабдыктарын, ар кандай буюмдарды жасоо менен алек. Жыгач, темир, булгар устачылыгын коша алып кеткен уста жасаган буюмдарына Германия, Америкадан бери буйртма берип, кызыккандар көп экенин айтат. Кардарылардын сунушуна жараша, түсүнө жараша ошол жактан сатып алып, ошолор нерселер менен каптайм. А негизи жердин жыгачы көк терек, анан сыртынан чылгый деп коебуз, уйдун ашатылбаган териси менен көктөлөт, капталат да бул. Негизи эрдин бекемдигин, ийкемдүүлүгүн сактап турган жыгач только конструкциясын, формасын кармайт, а бышыктык суу, тиги ысык суукка чыдамдуулук жагынан тери. Уста бул тармакта дээрлик 40 жылда эмгектенип, ээр токум ат жабдыктарын жасоону мыкты өздөштүргөн. Шаймандарын жарашыктуу тандап, өз колу менен ою түшүрөт. Атты жоорутпай, аттын үстүнө отурганда ат каябай ийкемдүү болуш керек. Биринчиден, экинчиден үстүндөгү ээрге отурган кишинин дагы удобствосын, туура ошонун анатомиясын кайталап туруш керек дээр. Анан үчүнчүдөн мунун салмагы. Бул өтө жеңил болуш керек да. Устанын немеректери маарекелерде көргөзмөгө коюлат. Анын жыгаштан Балбай Баатырдын элесин жараткан эмгеги Каркыра жайлоосунда өткөн маарекеде да коюлуп, калың элдин көңүлүн бурду. Бул Баатырдын
бул турганына ой биринчи эле жасабаа күнүндө ошокин турганы ой кыял жоругу кире түштү да, биринчи эле күнүндө. Анан экинчисинде мунун кыялында мунун куралы, бул ойлоп атат, мунун таянганы, мунун жөлөнгөнү, мунун досу деп анан кара кушту кошуп атабыз. Андан кийин мунун колдоочусу, ээчип жүрүүчүсү. Эмне дегенде мурунку тарыхтан алганда бул баатырлардын колдогондору жаратылыштын карабачы эң күчтүү. Асманда учуп жүргөндөрдүн эң күчтүүсү. Жерде басып жүргөндөрдүн, тоо ташта жүргөндөрдүн эң күчтүүсү ошо эклер менен кошо колдонулат экен да. Кол өнөрчүлүктүн өнүгүшү менен аны даңазалап, ата бабадан калган мурасты аздектеген усталардын арбышы кыргыз маданиятын, улуттук баалуулуктарын дүйнөлүне даңазолоого өбөлгө болууда. Гүлбарчы Молдоева, Нурлан Чойбеков, Мадина Бакерова, Атайын аймактар программасы үчүн. Кыргыз эли мына ушундай өзгөчө кол өнөрчүлөрү менен белгилүү деп айтсак болот. Мындай усталардын эмгектери кыргыз элин дүйнө элине дагы да тааныта бермекчи. Дал ушундай эмгекчил жана өнөрлүү адамдарды көрсөтүүнү максат кылган Аймактар маалыматы программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнү мен Асылкан Махамат кызы алып бардым. Келерки берүүлөрдөн амандашканча саламатта туруңуздар.